Анда баштай берсек, 91-нчи суроога келип токтогон экенбиз. Мурда Москвада иштейм. Шоколад ачсам бир башкача жит келип, шектендим эле. Бирок бир сындырып жеп ийгем. Курамын окусам алкоголь бар экен, эмне кылам дейт. Бул боюнча биз мурдагы сабактарыбызда да ачыктап баяндаганбыз. Дары-дармекте, анан шоколадтардагы аз өлчөмдөгү спирттин бар болуусу ал арам болобу же кандай деген маселеде. Алкоголь менен спирттин экөөнүн айырмасы бар. Бизде Ханафи мазхабтагы нажас деп эсептелинген. Анын бир тамчысы дагы колдонгонго болбойт, же болбосо кийимге тийсе нажас кылып, тамакты арам кыла турган нерсе бул жүзүмдөн жасалынган арак. Башкача айтканда хамыр. Эгерде Куранда хамыр деп келген болсо, Ханафи мазхаб ошо жүзүмдөн жасалынган аракты хамыр деп билет дагы, калгандары мускирге кирет. Ушул хамыр жүзүмдөн жасалынган арактар гана эгер кийимге тийсе кийимди нажас кылат, ал эми тамакка түшкөн болсо ал тамакты дагы нажас кылып арам кылат. Ал эми жана медицинский спирттер же болбосо химиялык жол менен алган спирттер, булар нажас эмес, таза болуп эсептелинет дагы, бирок ичүү, колдонуу арам болуп эсептелинет. Болгону кийимге тийсе кийимди нажас кылбайт, же болбосо аз өлчөмдөгү бир тамакка кошулуп калган болсо, ал тамакты арам кылбайт. Биз ошого жанагы биз сеп жүргөн атырларды мисал келтиргенбиз. Ошондо кандайдыр бир өлчөмдө этилүү спирттер бар. Ал спирттер нажас эмес, ошон үчүн биздин кийимибизди нажас кылбайт. Сепсеңиз дурус боло берет. Бирок ошону дагы эгерде өтө эле такыбалык кылып эсептегенибизде дагы себилген спирт бул аз өлчөмдө болгондуктан аз өлчөм зыяны тийгизбейт. Эми ошол шоколадка ушундай спирттин бир өлчөмү боло турган болсо, аны жебей койгон жакшы. Себеби башка шоколаддар көп бизде. Бирок эми жеп алган болсо зыяны жок иншалла. Себеби биз шоколадтарга кошулунган ошо аз өлчөмдөгү спирттерге мындай эми зарылчылык үчүн уруксат берилген деп айтып атабыз. Себеби биз азыр бир аз билебиз да. Ал эми миллиондогон адамдар, карапайым адамдар, эч ким ал шоколадтын жана башка торттун же башканын спирт составындагы спиртин деле билбейт. Аны лабораторияга деле текшертилбейт, ошону жеп эле атат. Эми ошондой мезгилде умумул балва менен адамдардын ошол арам жеп атат дебестен, балки жеңилирээк макрух деп айтып койсо, ошо менен маселе чечилген турат. Эгерде билип калсаңыз, анда жебей койгон жакшы болот. Башка жакшы шоколадтар бар. Бирок биздин эскертүүбүз бир гана коньяк кошулунган шоколадтар жана торттор же болбосо момпосуйлар жанагындай жасалынган шириндиктер. Себеби коньяк көбүнчөсү эмнеден пайда болот экен? Винодон же болбосо жана эмне? Жүзүмдөн. Ал бизде нажас болуп арам болуп эсептелинет. Мына ушундан сактануубуз керек болот. Маркумдарга шамдан кийин дуа кылынбайт. Кылынган дуа каракчы арбактардын маркумдарына тийбей калат деп уккан элем. Ушул жөнүндө туурасын айтып бересизби? Шариятыбызда мындай нерсе жок. Каракчылар шамдан кийин дуаларды алып кетет, жетпей калат деген түшүнүк жок биздин шариаттын түшүнүгүндө. Анан шамдан кийин, куптандан кийин кайсы эле мезгилде маркумдарга Куран окулса же болбосо дуа кылынса, дуалардын пайдасы тиет жана Курандын, зекирдин, садаканын пайдаларынан ошол маркумдар мындай пайда алат. Себеби аркы дүйнөдө аларга пайда бере турган бир гана нерсе бул сооп. Ал сооптор ошол тирүү адамдардын, жакындардын дуа кылуусу менен, Куран окуусу менен жете берет. Маркумдарга шамдан кийин дуа кылынбайт деген нерсени мен китептерден жолуктура алган жокмун. Бул боюнча ачык, эгерде маркумдарга шамдан кийин дуа кылынбайт десе, анда биздин белгилүү китептерде аны баянданыш керек эле. Бул жөн гана адамдардын оозундагы сөз болуусу мүмкүн. Күйөөм мага эмес, даже үйгө продукту, балдарга окуусуна акчаны сарандык менен берет. Бергиси келбейт. Сурантып, жалдыратып жатып араң берет.
özü күндө keç келет, волейболга барат, жумада bir жолу баняга барат, жумасына bir жолу күрөшкө барат, жумасына 3 жолу тениске барат, жумасына 3 жолу дагы бир нерсе. Бизге такыр убакыт бөлбөйт. Жада калса сүйлөшүүгө да убактысыз жок. Үйгө уктаганы гана келет. Эмне кылсам болот, жеке барып күйөөм экөөбүз жолуксак болобу дейт. Эми бул күйөөгө кишен тарбия берилиш керек. Ойгонуш керек. Бул дагы жаш баладай күйөө окшойт. Себеби күйөөнүн мойнундагы милдети анын үй бүлөсүн, баласын кароо милдет. Эгер туугандары бар болсо, туугандарын да караш керек, эгер анын мойнуна милдет болсо. Анан ошол үй бүлөгө берилип аткан, бала чакага берилип аткан акча анын мойнундагы милдет. Аны жалдырап суроонун кереги жок. Аны мажбур түрдө сураш керек. Эгерде ислам соту боло турган болсо, бербей атса, аял сотко барып арызданса, ага милдеттүү түрдө ошону төлөгө. Ошол жанагы бизде азыркы алимент деп калды го. Ошо алимент ошо мурдагы шарияттан калган бир калдыктардан. Ошо мажбур түрдө казы мойнуна илип берет. Анан ошол баласына көңүлү бурбаса, балдарынын окуусуна көңүлү бурбаса, берсе да уруш талаш менен сараңдык бере турган болсо, бирок өзүнө келгенде волейболго барат экен, баняга барат экен, тениске барат экен. Демек, маселе акча жоктугунда эмес экен да. Демек, ошол баланын күйөөңүздүн өзүндө кичине проблема бар экен, ал мында өзүн ойгонушу керек. Же болбосо, сизден бир жалкып калган же бир нерсеси барбы? Эми ал мен сиздин сөзүңүздү угуп атам. Мүмкүн күйөөңүздөн уксам башкача бир маселелер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн күйөөңүз менен жакшы мамиле кылганга аракет кылыңыз. Ал эми күйөөңүз болсо, ошол өз убагында тамакты жана балдардын кийимин, тамак ашын, окуусун камсыздаш керек. Жана сизге көңүл бурушу керек. Сиз менен сүйлөшүш керек, сиз менен салууга барыш керек, балдарына көңүл буруш керек, тарбиясына көңүл буруш керек. Күнүгө жок дегенде бир күндү үй бүлөгө бөлүнүш керек. Азыр бизде деле убактыбыз жок чындыгында. Бул жерден чыгабыз, башка жерге барабыз, сабакка барабыз, анан университетке барабыз, мечитке сабакка барабыз. Биздин деле үй бүлөгө убактыбыз болбой калды ушул мезгилдерде. Ошого атайын бир күндү үй бүлөгө бөлдүк. Барып бир жерге отуруп, балдарың менен бир жакшы сүйлөшүп, алардын сөзүн угуп, эмне кемчилиги болуп атат, эмне максаттары бар, аялыңда эмне проблемалар бар, жок дегенде бир күндү үй бүлөгө бөлүнүш керек. Биз Меккеде окуп жүргөн мезгилде биздин устазыбыз Шейхтар Сардар Али, Аллахым рахмат, өмүрүн узун кылсын. Ошол киши бир күндү үй бүлөсүнө бөлгөн. Калган күн бардыгы эртеден кечке чейин сабак берет. Бир күнү үй бүлөсүнө бөлгөн. Ал күнү телефонда чалбайсың, башка да кылбайсың. Ал күнү ал өзүнүн үй бүлөсү менен бир жерге барып чай ичет, мүмкүн бир жака эс алганы барат. Демек, мусулман адам эгерде исламга кызмат кылып аткан болсо, же болбосо жөнөкөй адам иш менен алек болсо, бир күнү сөзсүз үй бүлөсүнө бөлүшү керек дагы. Ошол күндө балдарынын абалын жана аялынын маселесин карап чечип бериши керек. Эгерде жеке келип жолугам десеңиздер, иншалла менин номериме жазып байланышсаңар, мүмкүн иншалла убакыт таап сиздер менен сүйлөшүп, баарлашып маселеңерди чечкенге аракет кылам. Махыр никеде айтылбай калса, анан бир айдан кийин кыз махырга сөйкө бересиң десе, күйөөгө милдет болуп калабы? Негизи махыр берүү, махыр деген нерсе аялдын турмушка чыгып аткандагы күйөөсүнөн талап кыла турган акысы. Азыркы мезгилде эки маселе болуп атат. Калың менен махырды бир деп эсептейбиз же экөөнү эки бөлөк деп эсептейбиз деген. Биз эми мурда сабактарыбызда экөө бир эле, калың ошол калың кыргыз илгери кыздары мага мынча акча бер деген эмес, атасы сүйлөшкөн дагы махырын сурап, ошол махыр менен эле ошол эме калың берип эле, ошо калың махыр болгон, анын ата энеси ага төшөгүн, жанагы жабанын, сандыгын кылып берген деп айтып келгенбиз ушул күнгөчө. Бирок азыркы мезгилде мага келген суроолордон улам азыр маселе мына тереңирээк кароого туура келип калды. Кандай? Ошол махыр маселесин өзүнчө, ал эми калыңды өзүнчө чечиш керек деген маселе калды. Азыркы мезгилде бул калың, бул атайын, бул ата эненин акысы деген мааниге өтүп кетиптир. Илгерки мааниси кыздын акысы деген маани болсо, азыркы мезгилде калың деген нерсе бул ата эненин акысы деген мааниге өтүптүр дагы, кызга эч нерсе тийбей калган убакыт болот экен. Кыз бир жолу турмушка чыгат.
özü kaaлаган нерсесин күйөөсүнөн талап кылууга акысы бар. Ошого азыркы мезгилде нике кыйылып атканда же башка нерседе экөөнү бөлүп кароо убактысы келди деп ойлоп атам. Эгерде эки куда экөө кеңешип калың маселесин сүйлөшкөн болсо, калыңды экөө сүйлөшүп алсын. Ал эми махырды кыз күйөөсүнөн өзүнчө сураганга акысы бар деп айтышыбыз керек болуп калды. Себеби көп мезгилдерде кыздар өзлөрүнүн акысын албай калган учурлар көп экен. Силер молдолор ушинтип эле бул калың менен махыр бир деп коюп атасыңар, аны биздикилер алат дагы жөн эле пайдасыз ысырап болгон тойлорго сарптап, бир болбогон нерселерге сарптап эле болду, абага акчаны чачып ийип кетет, болду кызга эч нерсе тийбейт. Эмне кылдым десе, сага мындай дүркүрөгөн той кылдым дейт, ал тойдон эч ким пайда алган эмес, болгону гана бирөөлөрдүн кулагын семирткен. Болду, паланча түгүндөй той бериптир деген гана маселе болуп калып атат дагы, кыздын өзүнүн акысы берилбей калып атат. Ошон үчүн кыз махырдан тиги калыңдан сырткары өзүнүн махырын алуусу керек. Ал эми калыңды кудалар өзү сүйлөшүп ала турган кылсак, мына ушунда шарият уза туура болот дагы. Калың бул салт менен, махыр бул шарияттын өкүмү менен деп берилиши керек деген маселени айтышыбыз керек болуп калды. Эми бирөө айтышы мүмкүн. Андай боло турган болсо, эркектерге маселе оор болуп калат. Калыңды да төлөп, махырды да төлөйбүз. Аны сүйлөшсүн. Эки куда сүйлөшсүн. Анда биз ошо калыңды беребиз. Калыңда муну өлчөмү махырга берилет, калган той өткөрөсүң, башка кыласыңбы? Ал ортодогу келишимдин ичинде болуусу керек. Эми махыр никеде айтылбай калса эмне болот? Махыр никеде айтылбай калса деле нике дурус боло берет. Себеби махыр никенин шарттарынан эмес. Бирок айтып койгон жакшы, абзел. Сенин аялдын акысы бар башка деп молдо айтып койгону жакшы. Бирок айтылбай калса деле нике дурус боло берет дагы. Бир нерседен аял куру калат. Эгерде нике кыйылып аткан мезгилде махырды айтсам, каалагандай махыр айта алат. Бирок эми аны дагы баягы үрп адатка карап, абалга карап, эркектин абалына карап, ушу жашап аткан шартына карап анан махыр дейт да. Өткөндө айтканбыз, Бишкектен 2 жаш үйлөнүп атам, Дубайдан үй алып бер десең, бул акылга туура келбеген нерсе. Эркек андан баш тартканга акысы бар. Макул, анда сен Дубайдан үй алып бере турган жигитке турмушка чыга бер деп. Мында макул болгон, эркек көтөрө алган нерселерди айтышы керек. Никеде айтып калгандыгы өзү белгилүү өлчөмдөгү нерсени айтканга акысы бар. Ал эми никеде айтылбай калса, андан кийин махр мислге өтүп кетет. Ал махр мисл деген эми аял өзүнүн акысын айта албай калат. Эми ошол кыздын туугандарынын, аталаш туугандарынын аялдардын махры кандай болот, ошонун өлчөмдөгү махрды берет. Ал аял мага мындай сөйкө бер деп айткан болсо, эркек бир жомарттык кылып берип койсо, болду, машалла. Жок десе, анда алымдарга, казыларга барат. Алар ошону тактап, махры мисли канча болот экен чечип берет дагы. Ошондон кийин ошол махрды берүү милдет болот. 4 дос бала болуп үй курабыз. Клиент банктан кредит алып бизге берет. Ошол бизге адалбы же арамбы? 4 дос биригип, мисалы үчүн бир компания ачкан, үй курушат. Мисалы үчүн Royal деген бар, Ихлас деген чоң компаниялар бар, дагы Кут деген компаниялар бар. Эми ошого окшогон 4 дос биригип алып үй курат экен. Үй куруп элдерге сатат. Эми келип адамдар, клиенттер алардан үй алат. Үй алган мезгилде банктан кредит алып келип үйдү сатып алса, бизге арам болбойбу дейт. Жок, арам болбойт. Себеби шариятыбыздагы эрежени биз дайыма айтып келебиз. Фи'лу фаилин мухтар. Ар бир адам өзү ыктыяр кылып кылган амалына жооп берет. Өзү ыктыяр кылып арам нерсени алып атабы, кредитти ал өзү жооп берет. Ар бир адам өзү кайсыл жактан адал тамак алышы керек. Канткенде акча тапкан акчасы арам болот, адал болот, билиш керек ар бир мусулман. Ага, молдор айтып отушу милдет эмес. Ой, мына кредит арам болуп калат, бул сүткөрлүк болуп калат. Ар бир адам өзү издеши керек. Канткенде менин тапкан акчам арам болбошу керек деп. Кредитке алган акча арам болот. Андан түшкөн акча арам, андан түшкөн алынган үй дагы арам болот. Демек, аны ошол алып келип аткан адам өзү чечиши керек. Сиз адал жол менен үйдү куруп атасызбы досторуңуз менен? Сиз сата бересиз. Сизге келген акча бул колдон сиздин колуңузга өткөндөн кийин ал адал боло берет. Себеби антпесек, биз ар бир адамды изилдеп отурабызбы? Келген клиентти сен канча акча каяктан алып келдиң? Адалбы, адал эмеспи? Риба кылган эмессиңби? Мага
кагаз алып кел. Каяктан тактайсың? Ал мүмкүн эмес шариятыбызда. Демек, ар бир адам өзү жооп берет. Ага келинген акча адал боло берет. Бир колдон экинчи колго өткөндөн кийин. Бир гана маселени айтканбыз. Арак маселесинде, чочко маселесинде гана ошол акчаны албаш керек деп. Бул хидая жана Гоятул Баян деген хидаянын шархында да ачык баяндалган. Ал кандай? Бир адамдан карыз. Сен мен карызымды бер деп дооласа, тиги барды дагы бирөөгө аракты сатып туруп, бир мусулман. Андан акчаны алып кел, сага берсен алба дейт. Эмнеге? Бул акча арам экендигинде эмес, болгону ал бирөөнүн акысы дегендигинде. Мусулман менен мусулмандын ортосундагы арак менен кылынган соода эмес. Жөн эле тигинин акчасын албауга берип койгондуктан, ал мен тиги акчаны албайм, бунун акчасы сенин мүлкүңө өтө элек деген мааниде гана буну албашы керек. Андан башка маселеде клиент кандай акчаны алып келет? Такып алуу үчүн карап коюш керек. Урдалган акча эмеспи, ломбарддагы акча эмеспи, башка эмеспи, бирөөнүн акысы эмеспи, жетимдин акысы эмеспи. Мындай жалпылай карап койсо болот. Баягы бирөөнүн машинесин тартып алып кеп сага өткөрүп атса, билип туруп ала берсең да туура эмес. Кой. Тамагыма арам нерсени аралаштырбайын. Жылдырмага. Ошо өзүңдү сатып, маселеңди чечип анан кийин өзүңдүн акчаңды алып кел деген маселени койсок жакшы болот. Бирок билбесек бизге зыяны жок. Эмне себептен чочко менен аракты гана дедик? Себеби мусулман менен мусулмандын ортосунда чочко менен аракты сатып алууда соода жүрбөйт. Ошол себептен бул ушул маселеде гана дурус эмес деп айтабыз. Азыркы учурда Европада студент болуп окуп жүрөбүз. Варшава шаарында деди. Машалла. Продуктовый магазиндерде укладчик болуп иштесек болобу, товар тизип дейт. Баягы супермаркеттерде товар тизет экен. Маселе арак, пиволордо тизиш керек болуп калат. Башка продуктулар менен бирге. Алдын ала рахмат. Биз буга айтканбыз. Бизде жана арак маселесинде 10 нерсеге күнөөкөр дегенди, хадисти саткан дагы, алып берген дагы, жеткизген дагы, сыккан дагы, ичкен дагы деп айтылган маселени Ханафи мазхабтын түшүнүгү менен түшүнүшүбүз керек. Ар ким өз алдынча хадистерди түшүнбөш керек. Демек, сенин түшүнүгүң менен Абу Ханифанын же Ханафи алымдардын түшүнүгү башкача болуп калышы мүмкүн. Эгерде мазхаб кармабастан туруп хадистен барып өкүм алып өзүң кылган болсоң, кыяматта өзүң жооп бересиң. Эмнеге жооп бересиң? Себеби ошол Куран хадистен өкүм алууга сенин акың жок болчу. Ошо алгандыгың үчүн жооп бересиң, туура болсо да жооп бересиң, туура эмес болсо да жооп бересиң. Эгерде бир адам хирург эмес, бирөөнү операция кылып, кокустан бир нерсе кылып, жүрөгүнөн операция кылып, өлбөй калса да сен жоопко тартылышың керек. Себеби сенин акың жок эле бирөөнү операция кылганга, сен анын илимин алган эмес элең. Ансыгарындай Курандан, сүннөттөн түз өкүм алгандар туура болсо да күнөөкөр болот. Эмнеге? Себеби сенин акың жок болчу. Ошого хадисте айтылган 10 адам ланатталынды дейби, кандай деп келет эле хадисте? Ошол Ханафи алымдар кандай түшүндүргөн? Буну бардыгы эле биздин Ханафи китептеринде ачык айтылып келет дагы. Китептерде бөлүп айтылат, бардыгы бир чогуу айтылынбайт. 3 нерсеси гана арам. Аракты ичкен арам, жасаган арам, саткан арам. Ичкен арам эмне себептен? Себеби Аллах Таала аны арам кылган, аны менен ичип атасың. Экинчиси жасаган арам. Эмнеге жасап атасың сен? Адамдарга бузукулук кылганбы? Күнөөкөр болосуң. Саткан эмне себептен сатып атасың? Арактын акчасы адал эмес. Мусулман менен мусулмандын ортосунда. Ал эми куюп берген, жеткизген, тизген, ташыган бардыгы макрунун бил маасия дейт. Эгерде ошондон күнөөнү ниет кылган болсо, анда күнөөкөр болот. Күнөөнү ниет кылбаса күнөөкөр болбойт. Ошого бир нерседен тиги жерге жеткизип берип койгонго, же тизип берип койгонго жаман көргөн абалда ал ошол хадиске кирбейт. Ошого биздин китептерибиз айтат, зимми капыр мамлекетте жашаган бир адам, сен таксистсиң, иштеп атасың. Менин арагымы бул жерден тиги жеткизип берсе, жеткизип берсең, алган ижара акың адал болсо, биздин китептерде о адал дейт. Себеби ал зимми капырлар бири-бирине
сата берет. Аларда арак маселеси бизде сокто эле маселе. Жеткизип бергендигине күнөөкөр болбосо жок, себеби жеткизип бергенде ал жөн гана жеткизип берди. Ага, күнөөкөр болбойт, тапкан акчасы адал болот. Дагы бир башкада да чочко багып туруп ошонун ижарасын алса дагы адал болот деп айтылат. Себеби ал ошол нерсе менен күнөөнү максат кылса, ушу менен эптеп аракты ичүүнү же болбосо аракты адамдарга жеткизип ошон менен элдерди бузуу жана башка максат кылынган болсо, ошол мезгилде гана арам болот. Башка мезгилдерде арам болбойт. Макрунун бил маъсия, күнөөнү гана максат кылса, эмесе кыйын болуп калат. Доставкада иштегендер, башка муну иштегендерге оор болуп калат. Ханафи мазхаб илгери эле кылымдар мурда бул маселени чечип койгон. Демек сиз ошол жерде иштесеңиз, башка нерсени деле тизесиз, ошо тизип аткан мезгилде арактар же пиволор тизип калса, жаман көргөн абалыңызда тизип кое бересиз. Сиз адал эмгек кылып атасыз. Сиздин тапкан акчаңыз адал болот, иншалла. Бизде алтын кен иштетүүчү кытайлардын фирмасы бар. Ал жакта иштеген тааныштар, досторум бар. Алар начальниктерге көрсөтпөй порода алып чыгып, чайкап, алтынын алышат. Порода деген ошо бир неме окшойт, жанагындай топурак окшойт да, иштетилек алтын окшойт да. Чайкап алтынын алышат. Айлык маянадан тышкары тапканы адалбы, арамбы, жана шариаттын өкүмү кандай? Эми буну жөнөкөй карапайым адам деле билет. Урлук, арам, дурус эмес, эмне себептен алып чыгып атасың? Сен айлыгыңды алып атасың, айлыгың сага адал. Андан башкасын эмне себептен алып чыгып атасың? Адам ал Кытай болобу, башка болобу? Бирөөнүн акысын алган арам болот. Тапкан акча арам болот. Досторум менен тартышып кетебиз. Алганга болбойт десем болот деп. Алар болот деген эмне далили бар? Сиз болбойт деп атасыз, жалпы шариаттагы уурлук кылбаш керек, бирөөнүн акысын албаш керек деген мааниде айтып атасыз. Сиздин айтып атканыңыз туура. Ал эми болбойт дегенде, болот дегендердин далили эмне? Эмне себептен? Мен билгенден алардын эч кандай далили жок болот дегенге. Негизи эле токен фирмаларда иштегендерге жакшы насаат айтып кетсеңиз. Токен иштегендерге кандай жакшы насаат айтабыз? Эми ал жерде иштегендер көбүнчө радиацияда иштешет. Ошол ден соолугуна көңүл буруш керек. Акча деп жүрүп, өзүнүн өмүрүн, намаздарын, башка нерсеси калып кетпеши керек. Мен көп адамдарды билем, ушул кенде иштегендер барып орлуу болуп калгандар бар. Азыраак иштеш керек, анан ишти алмаштырыш керек. Анан ошол жерде иштегендер намазы калып калбаш керек, орозосу калып калбаш керек. Анан жанагындай урлуктагы кылбаш керек. Кудай таалам иншалла тапкан акчаңызга береке берет. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Менде мындай суроо бар. Мен көп жылдан бери намаз окуйм, бирок айланамдагы адамдар мындайсын, андайсын деп адам акысына көп керет. Көңүлүм ооруйт. Азыр ошол адамдарды көргүм да келбейт. Бирок аларды Аллах үчүн кечирем. Бирок аларды көргөнү баягы сөз дагы эле кайталана берет. Мен чарчап бүттүм. Сиздин кеңешине муктажмын. Эми андай адамдар боло турган болсо, сиз өзүңүз акыңыз бар. Ал адамдар менен мамиле кылбай коюңуз болду. Сиз ар бир адам менен мамиле кылганга милдеттүү эмессиз. Сизге жакпайбы? Сиздин кадырыңызды түшүрүп атабы? Сизди кемсинтип атабы? Окшогон акылсыз, тарбиясыз адамдардан алыс болуш керек болду. Анан Аллах үчүн кечирдим деген болду, кечириш керек дагы болду. Аларды Аллахка тапшырып коюп, өзүңүз башка жумуш кыла беришиңиз керек. Алардан алыс болуш керек. Эми бир жерде иштеп калышы мүмкүн, башка болуп калса деле көңүл бурганга аракет кылыш керек. Азыр бизде ушундай абалдар бар. Ушу жактырбаган адам менен деле бир сүйлөшүп, бир жерде отуруп, бир маселелерди чечип калган абалдар болуп атат. Чуак ажындагы айткан уккан делем. Өлүп калса жаназасына баргың келбеген адамдар менен дагы отуруп чай ичтим депчи. Эми кээде жашоодо ошондой болуп калат да, саясат болот, башка нерсе болот. Эми ошондой кылып көңүлү бурбай эле коюңуз, сүйлөшпөй коюңуз. Аллах таалам ишиңизге ийгилик берсин. Бешим жана жума намазынын алдында сүннөттөрүнө жетишпей калсак, фарздан кийин окуйбуз же окулбай калабы дейт. Негизи эми пешиндин астындагы сүннөт, негизи мусулмандар көңүл бура турган бир нерсе, ошол намаздарга көңүл буруш керек да. Жок дегенде ошол башка ишти калтырып дагы бир 15 мүнөттүк намазыңды мечитте барып окуганга аракет кылыш керек. Качан карасаң жумага барганда адамдар кеч калып барып имам хутба кылып атканда место таппай анын тапчыкасын бул жака жылдырып, мунун место издеп жүргөн адамдар көрсүң.
Biraz bugün cuma. Bardıq işti toxtatıp erterek barıp, cumadağı erterek barsa bunday soğup bulat, anday soğup bulat degen soğupları jana fasailterdi okup, erterek barıp okuş gerek. Problemem neden? Oşo gündü bağlabagandыкtan anan geç kalıp barıp anan keyin sünnötkө жетишпей парызга жетишип калган болот. Ал өзү улуу күн болсо, дуалар кабыл боло турган. Ал күнү баруу, жамаатка барып окуу важип болсо, 3 жолу жумага себепсиз барбай койсо, анын күбөлүгү кабыл болунбай атат деп айтылып аткан жума күндү кичине адам көңүл буруп коюш керек. Эми тыйынын экинчи тарабы кокустан шашылыш болуп калды, пробкага түшүп калды, бир нерсеге барып калды, парызга уюдуңузбу, сиз ошол жуманын соңуна жеттиңиз. Эми жуманын астындагы 4 рекет сүннөтү эмне кыласыз? 4 рекет сүннөттү ошо парыздан кийин окуп бересиз. Жума пешиндин астындагы 4 рекетти кийин окуп бергендей эле жуманын дагы 4 рекет сүннөтүн астына окуп бересиң. Кээ бирки адамдар бар, ошо жуманын астында 4 рекет сүннөт жок. Бизде суннату муаккада, бекемделген сүннөт Ханафи мазхабта. Ушул нерсе пайгамбарыбыздан коомдон коомго өтүп келген мурас бизге. Куфага Абдуллах ибн Мас'уд жана башка сахабалар, чоң сахабалар фатва берген. Пешиндин астында 4 рекет сүннөт бар. Абу Ханифа ошондон эреже алып, жуманын астында 4 рекет сүннөттү муаккада, бекемделген сүннөт деп айтылган. Демек аны окушубуз керек, парыздан кийин болсо да. Эми биздин умрага барганда, мына биз жакында умрага барып келдик. Умрага барганда, ажыга барганда ошол жердеги адамдар бир ушундай көйгөйгө туш келишет. Аларда пешин жуманын астындагы 4 рекет сүннөттү окушпайт. Же болбосо алар үйүндө окуп келет деп ниет кылалы. Себеби Хамбали мазхабта саат 10 эле жумага азан айтып коет. Аларда бир риваят бар, ошол жуманын убактысы духанын убактысында кирет. Ошондон кийин үйүнөн окуп алып келет, имам минбарга чыгат да дароо жуманы окуп кетет. А биздин умрага барган адамдар эмне кылат? Барат дагы күтүп отурат, азан айтат, азан сүннөт окуйм десе имам хутбаны баштайт. А бизде имам хутбага чыккандан кийин сүйлөбөш дагы керек, анан Куран дагы окубаш керек. Анан намаз да окубаш керек. Дуа да кылбаш керек. Угуп гана отуруш керек. Себеби жума күнү хутбаны угуу бизге милдет. Ушундай абал болуп кала турган болсо, ошол имам хутбага чыкканда сүннөттү окуп калбастан күтүп туруп, имамдан кийин жуманын биринчи 4 рекет сүннөтүн окуп, андан кийинки 4 рекет сүннөттү окусаңыз дурус болот, таштабаш керек. Усул эрежеге салганда аалымдардын жообу бир чыгыш керек дедиңиз го дейт. Мен сабак уккан адам бул. Усул эрежеге салганда аалымдардын жообу бир чыгыш керек дедиңиз го. Анда эмнеге түрктөр асыр куптан намаздардын алдыңкы 4 сүннөтүн калтырбай окушат? Сиздин сурооңуз менен кийинки алып келген аргументиңиз бири-бирине туура келбей атат. Мен айтканым, эгерде Ханафи мазхабты адамдар терең билген болсо, бардыгыбыз бир китептерден, муътамат китептерден сүйлөй турган болсо, жоопторубуз 90% жандан көбүрөөк туура келиши керек. Себеби бир жерден айтылынат да. Бир маселе айтылынат. Демек, анча-мынча гана кичине жеткирүүдө, түшүнүүдө бир кичине проблема болуп эле калбаса, 90% туура келиши керек. Эми сиздин маселеңизге келсек, анда эмнеге асыр куптандын астына 4 рекетти түрктөр калтырбай окуйт дейт. Калтырбай окуш керек. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Себеби асырдын астында 4 рекет мустахаб. Куптандын астында 4 рекет сүннөт дагы мустахаб. Пайгамбарыбыз окуган, кээде калтырган. Алар калтырбай окуп атабы, ошого соогун алып атат. Бирок аны эч ким бекемделген сүннөт деп тааныбайт. Мустахаб. Эгерде окусаңыз, алхамдулилла соопко ээ болосуз. Окубасаңыз, сооптон кур каласыз. Ушул эле маселе. Ал эми түрктөр көбүнчө сүннөткө бекем болот дагы, мустахабтарды да калтырбайт. Биз деле ошондой болушубуз керек. Асырдын астында 4 рекет сүннөт, же болбосо куптандан кийинки алдындагы 4 рекет мустахаб намаздар. Эгерде асырдын астында 4 рекет сүннөттү окууну каалаган адам эмне кылыш керек? Анда ат-тахият, экинчи рекетте ат-тахияттан кийин салаватты окуп, анан 3кө турушу керек. Бизде ушундай эреже бар. Бизде
3 qana 4 reketlik namaz sünnet ikinci reketteyin attahiyatını okup qana 3'kö turulat. Kalgan 4 reketlik sünnetlerin bardığında eğer bir salam menen 4 reket okugan bolsa, anda ikinci reket attahiyattan keyin sözsüz salavat okuluşu gerek. Sözsüz degenimiz hem sünnet. Birincisi, Cuma'nın aldığında 4 reket sünnet okugandan keyin attahiyattan okup elep 3'kö turup ketseniz bolat. Peşindasında sünnette oşonday Cuma'dan keyinki 4 namaz eken. Cuma'dan keyinki 3'e turale. Cuma'dan keyinki 4 reket peşindasında 4 reket, Cuma'nın aslında 4 reket. Şul 4 reket 3 nafilde gana ikinci reketteyin attahiyatını okuyan salavatты okup 3'kö turat. Attahiyatını okup salavatка 3'kö turat, salavatты okubastan. Kalgan kayсы 4 reketlik namazlar bolsun, 2 reketten attahiyatını salavat okuş gerek. Demek asırdın aslında 4 reket mustahab namazda, jana kuptanın aslında 4 reket mustahabda söz türdü. Attahiyattan keyin sünnetli salavatты okuş gerek. Tayammum alarda kayсы namazga tayammum alıp jatkanımды da aytışım kerekpi? Oşonda har bir namazga özüne önce tayammum alıp kalanbı? Misalı 5'im okup jarım saattan keyin asır vaktısı kirse aga özünçö niyet kılıp özünçö tayammum alanbı? Bizde tayammum menen siz janağı özür sebebi menen alıngan daratlıca tayammumdu ökön arlaştırып alат. Tayammum bizge bir tayammum menen kalagança parzdı, kalagança sünnet okuganга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Tayammumda ошол tayammum bizde emне? Tayammum дараттын орун басары. Качан таyammum алынат? Суу табылбай калса, же оору себебинен, же болбосо аз гана суу бар, ага дараттаса чаңкап калуу коркунучу бар, же болбосо дараттаса оорусу күчөп кетет, же болбосо оорусу бар, дараттаса оорусунун айыгуусу кечеңдейт. Эми шарттары бар. Ушундай абалдарда шарият аны кургак дарат алганга, башкача айтканда таяммум кылганга уруксат берет. Таяммум bir кылгандан кийин дарат буза турган нерсе таяммумду да бузат. Ага кошумча баягы суу жок адам таяммум кылган болсо, суу келип калса да дараты бузулуп калат, даратка ашыкча шарты. Ошондой эле абалдар болбосо tayammum menen bir kança parzdı, kalagança sünnetleri de okuy berse bolat. Bul jana bir tayammum menen bir namazda okuş gerek degen bul Şafii mazhabında, bizde Hanafi mazhabda kalagança parzdı, kalagança sünnetти okuy berебиз. Kaza namazlarыбыз көп. Bardык parz namazlarыбызды okup бүтүp, anan vitr namazının kazasını okuganыбыз tuurarak bolобу же айырмасы жок бу? Бул жашоодон кеткенче казаларды окуп жетишпей калсак, тиги дүйнөгө барганда парз намаздардан биринчи сура алабызбы? Же важиптерденби? Vitr vajipке кеткен убакытты парздарга кетирсекпи деген ой келет дейт. Каза намаздар боло турган болсо, ал карыз болот дагы. Ар бир адам ошонун карызын кутулганга аракет кылыш керек. Башка бир адамдарда ушундай түшүнүктөр бар. Каза намаз окубай эле коюш керек. Болду, намаз окуп баштадыңбы? Эми калган каза намаздан окубай бул жака кете бер деген түшүнүк бар. Бул жерде бул эки түшүнүктүн ортосунда чоң айырмачылык бар. Эмне себептен биз мурда мусулман болсоң, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген болсоң, бирок bir sebeplerden uram je olbasa bir жалкоолук кылып намаздар каза болуп кеткен болсо, сени мусулман деп билебиз биз. Мусулманчылык мезгилинде калып калган казаларыңды эми толуктап бер деп айтабыз. Ал эми тиги адамдар эмне дейт? Сен намаз окубай жүргөн мезгилиңде сен капыр болчуң дейт. Капыр болгондон кийин sen hem kayra la ilahe illallah Muhammed Rasulullah musulman boldun, namaz okup başlaganda musulman boldun. Musulman bolgondan keyin kapır bolgonundagı günölөрүң bарды geçirilet deyt. Toba kılıp gelip atpaysınbı? Oşoň üçin kazan okuş gerek deyt. Egerde uşunday manide bolsa okuyla koy. Jok. Men anda musulman эле bolчумун, alhamdulillah. Bolgonu жалкоолук кылып окубай жүрgöm dese, anda okuş gerek bolat. Bul moynuňuzdagı karız. Birödөн karız akça algansıňbı? Şonu төлөгөндөй эле Аллах Тааланын мойнуңузга жүктөгөн парыздарын аткарышыңыз керек. Витр важип бул парызда эле.
Болгону витр важип менен парздын айырмасы, витр важипти окубаса боло берет десе фасык болосуң, капыр болбойсуң. Ал эми парзды окубай койсоң боло берет десе капыр. Ушул эле айырмасы бар. Бирок амалда экөө бирдей эле. Казада бирдей эле. Болгону витр важипка коомат азан айтылынбайт. Жөн эле окулуна берет. Ал эми башка намаздарга азан коомат айтылып казасы окулунат. Демек, экөөнүн айырмасы аткарууда бирдей эле. Мойнуңузда витр важип калып кетти, анын казасын кылып бериш керек. Эми витр важип кыяматка барганда экөөнөн тең сураласыз. Парыздан да сураласыз, важиптан да сураласыз. Ошон үчүн мүмкүн болушунча парызды, андан кийин важиптер бир күндө бир жолу. 5 маал намазын, пешин, багымдатты каза кылып атасың да, витр важип 3 рекет намаз. Аз эле. Ага эч бир сарсана болбой окуп койсо зыяны жок иншалла. Витр важипке кеткен убакытка экөө тең бирдей милдет. Эски тытылып калган дин китептерди ар жерде калбаш үчүн өрттөп салса болобу жана эскилиги жеткен жайнамазды эмне кылып жок кылса болот. Жайнамазда проблема жок. Бисмилла, кааласаңыз өрттөп салыңыз, эч кандай анын бир урматтуулугу жок. Жөн эле материал, намаз окуп аткансың, бүттү, болду. Эшекке токулуп алып койсоң деле проблемасы жок. Ал эми диний китептерге келгенде, анын арасынан Куранга келгенде бир аз аяр мамиле кылышыбыз керек. Биздин устазыбыз Салах Абул Хадж, Аллахым өмүрүн узун кылсын, ошол кишинин айткан сөзү эсиме келди да, Куранды эскирип калды, окуганга жараксыз болуп калды. Бар да эми ушундай Курандар. Ошону өрттөп салган адептен эмес дейт. Биздин китептерди, эски китептерди карасаңыз, барып көмсүн дейт бир жерге апарып. Эми азыр шаар жергесинде бир жерге апарып көмүү кыйынга турат. Бирок ал деле оор эмес. Жана желек турган жак бар, ошонун нар жагына барсаңыз, талаа экен. Ошол жака барып көмүп келсеңиз деле болот. Эс алганча барыпчы. Жок. Убактым болбой атат десеңиз, өрттөгөндөн көрө, ошо устазыбыз Салах Абул Хадж айтты, жанагы барактарды митип кесип салат, зың деп майдалап салат го. Ошондойго салып, майдалап салып туруп, андан кийин өрттөсө, бир аз эми баягы сырттан караганда мусулман адам өзүнүн Куранын өрттөп аткан сүрөттү калтырбаш керек дейт. Сен мусулмансың, Куранды өрттөп атасың. Эми бирөөлөр сен түшүнүшүң мүмкүн, мен эскирген го, бирөөлөрдүн көзүнө же болбосо мындай бир сырттан караганда жакшы көрүнүш эмес. Кураныңды өрттөп атасың деген сөзчү. Биз Куранды өрттөгөн үчүн капырларга кандай ачуубуз келип атат Европада Куранды өрттөгөндөргө, ошолордун бир катарына кирип калба. Майдала дагы, андан кийин барып өрттө, же апарып көмүп кой. Жайнамаздын маселеси жеңил. Дарат бар кезде арткы аврет жерди же жыныстык мүчөнү кармаса дарат бузулабы? Көрдүңүзбү? Адамдар ошону адамдарга ушу жанагы туура эмес түшүнүктүү адамдарга айта берип уже адамдарга жанагындай күмөндөрдү салып койгон да ушучу. Эмесе ушул маселе суралынбаш керек да. Бирок ушундай маселе бар да. Ханафи мазхабта авраттуу жерди кармаган болсо дарат бузулбайт. Себеби Кайс деген сахаба пайгамбарыбызга келип, ушу хадисте риваяты бир араби келип туруп пайгамбарыбыздан сурайт. Биз ошол намазда турганда баягы бир жерибиз кытышкан мезгилде тырмаса колубуз авретибизге тийип кетет. Ошондо дарат бузулбайбы дегенде, жок, ал сенин бир мүчөң деген бул. Ал даратты бузбайт. Бирок дагы бир башка хадис бар, дарат бузулат деген, ал хадисти ханафилер алган эмес. Себеби машхур келген хадистерге же болбосо жалпы эрежеге каршы келгендиктен ал хадис алынган эмес. Ошол хадистен ушундай адамдардын арасында ушундай амал кылынбаган, баягы эч ким каралынбай калган маселелерди алып чыгып адамдарга жаңы маселе кылып көргөзүп, анан адамдардын арасында күмөндү таркатышат. Эч кандай проблема жок. Дарат бузулбайт. Бизде атайын китептерибизде айтылат. Авретін кармаса, анан аялга колу тийсе дарат бузулбайт деп. Башка мазхабтарда кээ-бирлерде ошо аялдарга кол тийип кетсе дарат бузулат деген маселе бар. Ошону эми жанагы мазхаб кармагандар атайын адамдардын арасында ошону таркатып, эми миллион адамдан бирөөсүнүн колу тиет ушу намазда же башка жерде. Балган жөлү жашап атат, же бардыгын эле кармап жүрөсүң. Жөлү жүрөт да. Эми ошол маселелерди жалпы элге алып чыгып, адамдарга бир мындай күмөн салуунун кереги жок. Эч кандай авретке кол тийсе дарат бузулбайт. Бармагым кесилип, таңып
daarat alganda mas tartıp 5'in okuganmın. Daaratım bozul elek asır jana asırga жаңы daarat alışım gerekpi je okuy berem ошол daarat менен. Эми бул жебира деген маселе. Колуңузду bir жериңизди кесип алдыңыз же сынды же башка нерсе болду. Аны таңас. Таңгандан кийин болду. Анын өкүмү өзгөрөт. Башка жакты daarat аласыз да ошол жерге эмне кылып коет? Мас тартып коесуз. Таңаардан алдын ошол жерди жууп туруп таңуу шарт эмес. Болду. Кан паны менен эле таңып коесуз. Болду. Сынган же кесип кеткен ошол бойдон дарыны коюп туруп таңып коесуз. Болду. Таңгандан кийин анын үстүнөн мас тартып намаз окуй бересиз. Болду. Daarat бузулбаса эле ал ар бир намазга daarat алуу милдет эмес. Ал качан ар бир намазга daarat алыш керек? Ал өзүрлүү, мурду канап турат, же болбосо жел чыгып турат, айым ошондойлор бар го, оорулар бар го, дайым заарасы агып турат. Ошолор ар бир намаздын убактысына daarat алат. Аны өзүрлүү деп айтылат. Алар мисалы үчүн пешин намазына daarat алдыбы, пешинде окуду, пешинден асырга чейин тиги жактан заарасы агып атса деле, кан агып атса деле намаз окуй берет. Үзүрлүү да. Асыр казан айткандан кайра daarat алыш керек болот. Ал эми бул маселеде, бул жабира маселесинде болду, аны таңып коет, сынган жер же кескен жерди, анын үстүнөн daarat алып, үстүнөн мас тартып коет, ошол менен daarat сынбады, каалаганча намаз окуй берет. Кийин daarat алгандан кийин daarat алат да, жана жерин дагы мас тартып коет. Маселе жеңил. Жүн байпак калың, тыгыз түйүлгөн мас тартса болобу? Зарыл учурда içinen dağı juka baypak kiyilет деп. Эми жүн байпак калың, тыгыз деген маселеге келгенде жана байпакка мас тартса болобу деген маселе да. Ушул элибизде көп жылдан бери ушул мындай көйгөй жаратып келет да. Калың байпакка мас тартса болобу? Анан байпакка мас тартпаш керек деген бизде маселе бар. Анан ошону кармап эле байпакка такыр мас тартпаш керек деп дагы бир караңгылык менен туруп албаш керек. Биздин китептерибизде байпактын маасыга мас тартыш керек. Анан маасыга окшогон байпак болсо дагы ага дагы мас тартканга болот деп Ханафи алымдар шарттарын түзүп койду. Ушул шарттар табылса, ошол байпакка мас тартса болот. Жанагы жука байпакка эмес. Атайын шарттарды койгон, бир фарсак басканга мас тарткандан сөбөтпөй турган болуш керек. Ошо менен басып жүрүүгө мүмкүн болуш керек. Ошого окшогон ошону биздин китептерибизде биздин алымдарыбыз бизге түшүндүргөнгө валенка деп түшүндүргөн. Валенка бар го? Валенка ошол байпактын өкүмүндө. Себеби калың, ошо менен бассаң болот, мас тартсаң болот деп. Эми ошого окшогон дагы бир калың болсо мен билбейм. Боло турган болсо, шарттар табыла турган болсо, мас тартса болот. Анан ичине байпак кийесиз, кийбейсиз, ал башка маселе. Анан жок, биз ушуну адамдардан тыйып кое беришибиз керек. Себеби биз азыр болот десек, анда бардыгы эле байпакка мас тартып кетишпесин, ошон үчүн болбойт деп кое берели. Бул факих же болбосо фикты түшүнгөндөрдүн пикири эмес. Андай болсо айтып коелу, анда любой нерсени айтып кое бересиң анда. Немеге сапарга барганда 120 дебей жол эле толук касыр окуй бергиле деп кое берели. Себеби 120 дегенде бери карак окуп албасын. А нерсе чыга берет анда? Маселени биз айтып коебуз. Мындай болсо болот, мындай болсо болбойт. Болду. Калганын адамдар өзү чечиши керек. Сен үйлөнөм деп атасыңбы? Сен өзүңдүн туугандарың эмес, bir kızga, balagатка жеткен, kızga үйлөнөсүн, нике кыйдырасың, болду, сага адал болот. Үйрөтүп койдук, болду. Анан ал барып, кандай үйлөнүү, ал биз ишибиз жок. Биз эрежени айтып койдук. Ансыганда байпакка мас тартканга, Ханафи мазхабы уруксат берилеби? Берилет. Кандай байпакка? Калың байпакка, валенкага окшогон. Шарттары китептерде жазылган. Ошол табылса болот, табылбаса болбойт. Жука байпакка болбойт, ачык айтабыз. Эмне үчүн бешим менен асыр намазынын парыздарын үн чыгарбай ичибизден окуйбуз дагы, багымдат, шам, куптан намаздарында сыртыбыздан окуйбуз. Себеби эмнеде дейт. Эми ушул билгениңизде сиздин ыйманыңыз күчөп бир башка бир артыкчылыкка жетесизби? Мен билбейм ушуну. Себеби пайгамбарыбыздан күндүзгү намаздар ажма, эми кээ хадистерде келет, үн чыгарбай окулат. Шам, коптан, багымдат үн чыгарып окулат. Эмнеге ушундай? Пайгамбарыбыздан бизге мурас болуп ушундай шариат келди.
okuyuz boldu. Emne söötten peşin 4 reket bilbeyiz. 4 reket okuyuz. Nege 3 reket şam bilbeyiz. 3 rekette de okuyuz. Anı men bilgenimde, anı izildegenimdedir. Menin imanıma bir artıkçılık gelmeydi. Anı üçün men kıyamatta bir artık soğukka dileği olmayayım. Yani sen şunu bilipsin azamat debeydi. Andan başka bile turgan nersebіз köp. Emi mında kızıgıp surap atsanız, emi gebirki alımlar aytkan, sebebi gündüzü adamlar iş menen alek bolot. Köp problemalары var. Oşoga egerde imam jariya okulgan bolsa, bağı işin oylanıp atıp imamdın okugan kıraatın uğuga, göңүл buruga mümkün bolbay kalat. Oşo sebepten gündüzgü namazlarda adamlar iş menen alek bolot da андай kışka beka barışım gerek içinden okup getsin. Al emek tünde bar işler bütkön, şamda uyga gelgensin, işin bütkön bardı, tamak içtin, kuşağın tok, şamda okudun. Anday mesele jok dep şuna bir kişine bir sebepti aytkan. Allah alam kançalık dengelde hakikati var bilbeyiz. En jakşısılı boldu. Şul namazlar içimizden okuyoruz, bu namazlar sırtımızdan okuyoruz. Allah'ım Peygamberimiz menen şeriat tercüğünü barıza nasip kılsın. Umradacı acılıkta nege Kaba'nı aylanat? Tarihi kanday bul ibadattin dedi. Umra bizde sünnet. Acılık bir jol acılık kılıp parız. Kur'an'da bizge şunday buyruk gelgen. Kim akçası jetken men istata ileyhi sebila, kim acılıkka baruga mümkünçülügü bolsa, bay bolsa, al adamga hem acılıktın şartları var. Mınday bolsa acılık bolot. Ana hazır aytıp oturup vaktımız yok. Acılık parız boldu, barıp bir jol acılık kılın parız. Bir jol. Umranı sünnet. Kança jol kılsan bola beret. Emnege Kaba'nı aylanat. Kaba'nı Allah Teala Kaba'nı aylan kıla dep buyruk berdi, oşon üçün aylanabız. Kaba'ya sıymayız. Emnege aylanışыбыз gerek? Allah Teala uşul жерде aylan degen buyruk üçün aylanabız. Namaz oku degen buyruk berdi, namaz okuyuz. Oroza karma kıla dedi, buyruk berdi, kılabız. Tarihi şol Kaba kurulgandan keyin ele şol buyruk gelingen. İbrahim peygamberden beri şo menen azırkı günge çeyin Kaba'nı tavaf kılabız 7 jolu. Buna uşul Kaba'nı aylan özünçe ibadat bolup kaldı. Al jerde dualar kabul bolot. Özünçe özgöçülükleri var. İmam namazın ayağında assalamu aleykum ve rahmetullah degende ayabay sozup uzun kılıp aytat. Ekinci jaka salam bergenden kiyin ele turup kete bersek bolabı. Al aytıp bütkönce biz daha başımızda oşol jaka burup oturup turuşubuz gerekpi. Emi gede çoğak ustasında bir aytkanda assalamu oyunlarımla jön ele assalamu aleykum rahmetullah, assalamu aleykum rahmetullah boldu. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Niye kılasın hocam? Kız kale. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Bu oldu. Sebebi? Gede şunda olasın da assalamu aleykum ne kılıp kayra beye kayıtçam turasın onda kılıpça. Sebebi imamdı erçüyüz bizge mildette. İmamdan ötüp ketpeşiyiz gerek. Oşoğa müntip turasın, al sozup bütkönü biye kayıtkana namını biye burasın. Oşoğa imam oşondoy kılgan bolsa, imam özünün namazın jabıl bolsa oşol ötö soz bosta, tezirek aytkан hareket kılış gerek. Anın arkasından bizi erişişimiz gerek. Andan murda turup ketsen bolbaydı. İmamga karşı gelbeşimiz gerek. Ha? Eme hiç kança dele vakit emez. Yani dünyanı toңторуп ийсеңиz деле ошо имам 2 sekund. Namazda imam menen bütürüp anan turup ketkeniňiz jakşı bolat inşallah. Namazda imam Kur'an okup jatıp toktop kalganda artынан jamaattan biri ulap koysa. Birok imam anı uksa dagı oşol jerden Kur'an'dı ulap okubay ele rüküge ketip kalsa. Artынан Kur'an'dı ulap koygan adamdın namazı kanday bolat, buzulup kalabı deyip. Bunu lukma dep aytılат. Lukma degen nerse oşol imam biraz tappay kalganda, oşo oozuna tamak salganday bolup Kur'an'dı eskertip koyuyor. Anın özünün şartları var. Har kim eskertpeş gerek. Az bizde oşondoy da imam adaşçılık kıyqırıp başladı arkadaş. Mümkünçülük ber. İmam öz adaşsa biraz toktoyt. Ana ne isteyt kayra ulayt.
Адам имамга кайра жанагындай bir teşviş мындай неме көмөнгө салбаш керек. Ал кары, ал имам кайсы намазда кайсы сүрөнү окушка даярданып чыккан билет ал. Адаштыбы кичине коюп туруп өзү оңдойт. Оңдой албай кыйналып атса, андан кийин бир илимдүү ошо аркаңкы саптагы акырын лукма берсе, ошол оңдоп кетет. Анан эми окуп келип туруп, бир жерге келгенде таппай калды. Аркадан бирөө лукма берди. Аны укпастан туруп рукуга кетсе, акысы бар. Себеби 3 uzun кыска аят же бир uzun аят окуган болсо, болду, парызды аткарды да. Болду, рукуга кете берет. Аны аркасындагы лукма бергендигин улаш милдеттүү эмес. Намаз дұрыс болар? Намаз дұрыс болот иншалла. Аркадагыныкы проблема болуп калышы мүмкүн. Себеби туура эмес жерде ага эскертүү берген үчүн. Бирок намазы бузулбайт, Аллах алам. Нике кыйылгандан кийин аялыңдын кыз эмес экенин билип калсаң эмне кылыш керек дейт. Бирөөгө үйлөндүң, үйлөнгөндөн кийин аялың кыз болбой калса, эмне кыласың дейт. Кыз болбой калгандыгын сен нике кыйгандан кийин билип атасыңбы? Ага чейин билишиң керек. Кантип билишиң керек? Шариятыбызда кыз эмес деп ким айтылат? Кыз эмес деп сойкулук менен элге белгилүү болгон адам гана кыз эмес деп билинет. Же болбосо турмушка тийип чыккан адам. Андан башканын бардыгын шарият кыз деп өкүм берет. Элдерге бул зина кылган деп сөз тарабаган эле болсо, аны шарият кыз деп билет. Ал эми сен жанагы биздин жапайы салтыбыздагы жанагы канды чыкпады десең, кээбекилерге чыкпашы мүмкүн. Таби ар кандай болот. Азыркы мезгилде көп эле адамдардан чыкпай калып турат. Себеби адамдардын табияты өзгөрүп атат. Илгеркидей эмес. Кээбиги чоюлчаак болушу мүмкүн, же башка маселе болушу мүмкүн. Ал эмес. Кыз эмес экендигин кайтып билесиң, ошо мурда зина кылганбы, кылган эмеспи? Элге таркаганбы, таркаган эмес. Таркабаганбы? Бисмилла. Ал канга байланыштуу эмес. Кээ бир адамдардан кан чыгышы мүмкүн экен, кээ бирден чыкпайт экен. Бул ошол медициналык эле маселе экен. Эң жакшысы үйлөнөрдөн мурда барып доктурга текшертип алсаңар болот. Негизи үйлөнөрдөн мурда ошондой маселе кылыш керек. Барып кандарын текшертиш керек. Өкө жашаганга балалы болгон мүмкүнчүлүгү барбы? Дагы мүмкүн болсо кызбы, кыз эмес текшертсеңиз сиздин акыңыз бар. Үйлөндүңүзбү? Үйлөнгөндөн кийин болду, бисмилла. Ошон үчүн хияру шарт же болсо хиярул айып. Бир товарды сатып алдың. Сатып алгандан кийин айып болуп калса, товарды өткөрүп бересиң, Соода да ошондой. 3 күнгө чейин. Азыр мамлекеттин эмеси менен 7 күн бекен, ушундай экен, банктар боюнча же 10 күнбү? Никеде андай нерсе жок. Алдыңбы? Таваккал алалла. Болду. Кааласаң, жашап, каалабасаң, ажырашып кет. Ал сен өзүң эркиң. Бирок акылсыздык кылып ажырашып кетүү да туура эмес. Эгерде чындап бир жактан далилдер келсе, видеолор болсо, же болсо бирөөлөр айтылынса, күбөлөр болсо, бул мурда зина кылып жүргөн, анда мүмкүн сенин ыктыярың. Бирок бирөөнүн айыбын жашырып кетсең, иншалла сага эсепсиз сооп болот, бирөөнүн айыбын жапкан. Негизи мындай майда нерселерге урулбаш керек, Бир тууганым кредитке малынып кетти. Бизге да алдырган. Ошол майда чүйдө кредиттерди жабыш үчүн дагы кредит алып же үйдү сатыш керек болуп атат. Эмне кылсам болот? Мынакей. Кредиттин пайдасы мына ушундай. Ошон үчүн Аллах Таала кредитти арам кылган, сүткөрлүктү арам кылган. Максат эмне? Ушул алсаң сен жашооң бузулат деген сөз. Карызга батасың деген. Ал ошо кредитти берип аткандар да билет. Сенин акчаңды эптеп алат. Себеби сага кредитке берет, сен билет аны эртең төлөй албашыңчы. Чоң компаниялар гана төлөбөсө, карапайым адам да төлөй албайт. Эмнеге? Күндөн күнгө доллар өсүп атат. Сенин айлыгың ошол бойдон турат. Күндөн күнгө нерселер кымбаттап атат. Сен пландаган нерсең, кредитте мен мындай кылам, алып атканда план кылгансың да. Муну алсам, мынча кредит, мынча төлөшүм керек болот экен, пениясын. Анан буну мындай кылсам, айлыгым мынча, биякта бизнесим бар, бул менен жабам дейсиң. Сен алып атканда.
Andan keyin ertesi эле un көтөрүлөт, доллар көтөрүлөт. Сен айлыгың ошол бойдон, сен кааласаң, каалабасаң барып ошол проблемага түшөсүң дагы. Анан мындай кыйын күнгө келесиң. Эмне себептен кредитке малынып кетти? Себеби үстө кала берген. Буну жабам деп, анан миллионго чыгып кетти. Анан туугандарың дагы ошол күнөө ишке себеп чыгат. Себеби туугандар таштай албайт да ушундай кредитке батып калды, кой буну жардамдашайлы, алып жаап берели дейт. Эми үйүн сатышка туура келди. Мына ошон үчүн шарият арам кылган бул нерсе. Эмне кыласыңар? Кандай болсо да ошон кутуласыңар. Башка айла жок. Алдыңбы? Тооба кыласың, Кудайым экинчи мен кредит албайын деп тооба, бирок карызы кутуласың. Айлан жок башка. Өлүп калсаң мамлекет кечибеши мүмкүн. Кредит боюнча сурайын дедим эле, Кореядан алса болобу? Эч жерден алганга болбойт. Кредит бүтүн дүйнөдө арам. Ал эми кээ бир айтылып калган маселелер харбий, жана биз согушуп аткан капыр мамлекет менен мусулмандардын арасында риба жок деген ал илгери айтылган. Илгери мусулман капыр деген мамлекет болуп согушуп аткан мезгилде ошондо айтылган, ошол да бир ридаху, ошо капырдын ыраазычылыгы менен деген айтылган. Азыркы мезгилде дүйнөдөгү чоң алымдар, Шейх Мустафа Зарка, Шейх Салах Абул Хадж, Шейх Таханауи, Шейх Такви Усмани жана чоң дүйнөдөгү алымдар азыркы мезгилде эч жерден кредитке акча алганга болбойт дейт, арам дейт. Албаш керек. Күйөөгө тиелекте башка эркек менен болуп, кийин тиктирип алып күйөөгө чыккан аял азыр күйөөсүн көргөндө ошол жаман ишти эстеп уялып атса, азыр күйөөсүн айтып коюш керекпи же кереги жокпу? Эми Кудайым сактасын, ушундай да суроолор келет экен, Алла мустаан. Адамдарга ушундай суроолор таркай берген сайын аялдарга болгон ишенич жоголот. Ушундай нерселерди сурашсың деле кереги жок. Же болбосо жекеге. Мен бул суроону билгенде мен мүмкүн азыр окуп айтып болчумун. Эмне болот? Эркектерден ишенич кетет. Бул тиктирип алган болсочу кандай депчи. Өзү таза болсо деле күмөн санай берет. Эми ошол тиктирген адам, эми болду эми ана күйөөсүнө айтып дагы өлгөн үстүнө көмгөн кылбасын. Болду, айтпасын. Айтса, анда дагы проблема болот. Уялып атса дейт. Тооба кылсын Аллах Таала. Болду. Аллахым тообасын кабыл кылсын. Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университетинде теология ислам багыты боюнча билимдерди ислам билимдери боюнча окуса болобу? Акыйдасы Ханафи Матуриди экен дейт. Ооба сону. Айтмамат деген биздин бир инибиз бар, ошол жерде иштейт. Аябай сонун ошол жерге Түрк Манас университетинин теология факультетине барып окуса, сонун болот. Акыйдасы Ханафи Матуриди сонун. Ноокат жеринде центральный мечитте өзбекче маселе кылышат. Мен ошолорду кыргызча кылгыла деп айтсам, күнөө иш болуп калбайбы? Сиз эми күнөө иш антип айтыштын кереги жок. Кыргызча айтабы, өзбекче айтабы, арабча айтабы, ал бир сиздин ыйманыңызды күчөтпөй турган нерсе. Жөн эле улутчул болбош керек. Аны мыйзамга такаңыз. Биздин мыйзамда азыр кыргыз тилинде гана же орус тилинде, эки тилде гана хутба кылганга, сабак бергенге, сүйлөгөнгө мындай немелерде уруксат берилген мен билгенден. Эми жөн эскертип койсоңуз болот. Бул жерде кыргыздар. Же болбосо кыйын болсоңуз, ошол жерге барып имам болуңуз. Ошто туруп өзбекчени түшүнбөй калган болсоңуз, анда башка мечитке барыңыз. Анан ошол жумадагы имамдар дагы ошо кыргызча хутба кылганга аракет кылыш керек. Элдерге сүйлөнүп аткан сөз жете турган болуш керек. Аялым башка бирөө менен жатып жүрөт экен дейт. Кандай суроолор бар? Эмне кылсам болот? Чечим чыгара албай турам. Мүмкүн болсо эртерээк жооп бериңизчи дейт. Мен кечирим сурайм сизден. Бул качан бергенсиз? Бул чечим өзүңүздө. Сиз ошону так билген болсоңуз болду, ажырашыңыз. Себеби сиздин ата тегиңизге доо кетирет. Билбейсиз, сиздин балаңызбы, анын баласыбы. Сиздин менен жашап туруп башка бирөө менен жашап жүргөн болсо, аны менен ажыраш керек да, ортону ачыкташ керек. Чайнай албаш керек, Эгер ошол чын болсо, жалган болсо, жөндөн жолу доомат кылбаңыз, аны тактаңыз. Чет жерде акча табам, үй бүлө багам деп каза болсо, алар шахид болобу? Жок. Daaratта мурду канай берет. Чет өлкөдө да даарыландык.
айыкпай жатат. Дарат алып жатканда мурунду жууганга мурдум канаса токтогондон кийин истинжа даратты жаңылаш керек болобу? Жайында мейли, кышта бир аз кыйынчылык болуп калат дейт. Даратта мурдум канай берет. Чет өлкөдө дарыладык, айыкпай жатат. Дарат алып атканда, мурдумду жууганда, мурдум канаса, токтогондон кийин истинжа да даратты жаңылаш керек. Жок. Сиз эгерде мурдуңуз ошентип канай берет болсо, мурдуңузду жуубай коюңуз даратта. Себеби даратта мурунду жуу сүннөт. Канай турган болсо, жуубай койсоңуз канабай калабы? Канабастан кыласыз. Эми бул сизге бир гана парызда жанагы гусул кылганда гана мурдуңузду жууп неме кыласыз. Анан башка мезгилде мурдуңузду чайкабай койсоңуз зарылчылык үчүн уруксат берилет. Себеби даратта мурунду чайкоо сүннөт. Ал эми истинжа кылуу такыр башка маселе да. Истинжа тазалап чыктыңыз, ал сиздин даратыңызга эч кандай мурдуңуздун канагына байланышы жок. Менин карындашым медреседе 1-курста окуйт. Айыз учурунда да Куран окутушат экен. Ушул кандай болуп калат? Окубаш керек. Ошол эскертүү бериш керек. Бизде айыз мезгилинде Куран окулбаш керек. Куран жаттап аткан медресе болсо дагы. Эми ал аялдардын ушу Аллах Таала пешенесине жазган ушундай нерсе экен. 6 күн 7 күн. 6 күн 7 күндө ошол үзүлүү мезгилинде башка нерсени милдеттеме кылып койсун. Дуаларды жаттасын, зикирлерди жаттасын, уруксат. Анан эми ошол 7 күндө Куранды унутуп калат деген туура эмес. Бизде айыз мезгилинде Куран окулунбайт. Фатва ушундай Ханафи мазхабында. Устаз, Куранды оңой жатташ үчүн эмне кылуу керек жана кандай дуа кылышым керек дейт. Куранды жаттаганга мен өзүм Куран жаттабагандыктан мен сизге бул боюнча кеңеш бере албайм. Сизде Элдияр Кары деген улуу кары бар, азыр Кыргызстанда келген, Иорданиянын докторантураны бүтүп келди. Чоң алым, 7 кыраат тафсир боюнча чоң алым, Куран боюнча да 30 пара таш кары. Анан ошол кишинин өзүнүн услубу бар Куранды жаттаганга, жеңил жаттата турган. Ошол киши менен байлансаңыз, Ислам университетине барып Элдияр Кары десеңиз, бардыгы айтып берет. Ошонун услубу менен жаттап, анан дуа кыласыз, Аллахым Куранды мага жеңил кылгын, менин жатташ насип этсин деп тахажжуттарга дуа кылсаңыз, Аллах Таала зээниңизди ачат иншалла. Витр намазын кунт дубасын жаттай элек болсо, витр намазын окуса болобу же аны жаттаганга чейин башка бир сүрөнү же башка бир дуа окуса болобу дейт. Эми жаңы намаз окуп аткан болсоңуз, витр намазында кунут кыска эле. 1 саатта жаттап коесуз. Эгер жаттай албай атсаңыз, ошонун ордуна астагфирулла деп койсоңуз болот. Же болсо Аллахумма ле десеңиз, важиптен кутуласыз. Андан кийинкиси жаттап алганыңыз жакшы болот. Эгерде ошо жаттай элек болсоңуз, убактылуу истигфар айтып турсаңыз болот, бирок тез жатташ керек. Сүрө окуунун кереги жок. Башка дуа, ошо тасбих айтып, истигфар айтып койсоңуз болот иншалла. Намаздан кийинки зикирлерди фарыздан кийин айтыш керекби же сүннөттөн кийинби? Ушуну канча жолу айттык. Намаздан кийин зикирлерди бизде Ханафи мазхабында ушундай болуп бөлүнгөн. Эгерде кайсы бир парыз намаз боло турган болсо, ал парыздан кийин сүннөт жок боло турган болсо, анда парыздан кийин ошо зикирлерди айтабыз. Ал асыр намазынан кийин, анан багымдат намазынан кийин. Ал эми кайсы фарыз намаз боло турган болсо, андан кийин сүннөт боло турган болсо, сүннөттөн кийин зикир чалабыз. Далилдерин угуңуз. Биринчиси. Эмне себептен жанагы ушул проблеманы элдерге таркатып аткандар, адамдар сүннөт окуп атканда көрүп атасыңар, намазда тасбих тартып отурушат. Ошо туура эмес түшүнүктө ошолор. Биздин мазхабтагылар эмес. Алар пайгамбарыбыздын хадисин угуп калган. Намаздын куллу дубур сала, ар бир намаздын аркасынан зикир чалгыла деген. Жакшы экен. Ошо мазхаб кармабагандыгыңыз сизди ушундай нерсеге алып барып атат да. Бир хадисти көрөсүз да, ошого амал кыласыз, башка хадиске каршы келесиз. Ханафилер, Ханафидеги миллиондогон алымдар ошо хадистердин бардыгын топтоп туруп, алымдардын, сахабалардын, табииндердин амалдарын топтоп туруп бир жыйынтык чыгарган. Жанагындай. Эгерде сүннөттөн, парыздан кийин сүннөт болсо, сүннөттө окулуп андан зикир кылынат, парыздан кийин сүннөт жок болсо, зикир кылынат. Эми сиз айтып аткан хадис парыздан кийин сүннөтү жок намазга айтылган. Дүбүр. Муслимде башка хадис келген, Айша энебизден
Пайgambarыбыз фарыздан кийин Аллахумма анта салам ва минка салам деген дуаны айтып туруп, ушунун микдарынча гана отурат эле дейт. Андан кийин эмне сүннөткө турат? Ошондо эки хадисте тең бир кылып ханафилер амал кылат. Жанагы бир хадисти көргөндөр мына хадиске амаллатат, тиги хадиске каршы келет. Себеби Аллахумма анта салам минка салам табаракта я зал жалали вал икрам деген микдарча гана отурат эле дегенден кийин сүннөткө турат болчу. Сен сүннөт мыктардан отуруп зикир чалып атасың. Ошон үчүн мазхаб кармаш керек. Мазхаб кармасаңыз хадистерге толук кандуу амал кылуунун жолун көргөзөт. Мазхаб деген нерсе сени буза турган нерсе эмес. Мазхаб деген пайгамбарыбыздын жолун сага түз көргөзүп бере турган ишеничтүү булак. Сага кандай кепилдик бар? Сен өзүң түшүнүп бир намазды окуп атасың. Бизде миңдеген алымдар түзүп берген система бар. Биз ошо менен окуйбуз, сен өзүң түшүнүп окуйсуң. Ошондо кемдиге туура болот. Ошон үчүн мазхаб кармаш керек. Мазхаб кармасаңыз адашпайсыз. Мен сизге жооп бердим деп ойлойм. Биз жакта дейт, үй курса, машина алса, тойдо хатым кылынат. Ошондо акча, нан берилет. Акча, нанды алса болобу? Эми хатым кылганда эмне кылат? Мисалы үчүн Кудайым ушул жаңы үй алдым, Кудайым берекесин берсин деп Аллах Тааланын сөзүн баштан аяк окуп чыгып шүгүр кылсаңыз зыяны жок. Бирок бирөөгө окутсаң, ал акча алса, ушинтип окуп бер, сага мынча акча берем десе, бул ижара болуп калат дагы, шариятыбыз арам болуп калат. Аны кандай кылыш керек? Караке, биз хатым кылып аттык эле, келип ушу хатым кылып берсеңиз, же болбосо үйүңүздөн окуп келип, акырын биздикине келип, Куранды өзлөрү окуйт дагы, акырын келип, ошо үйүнө келип, хатым кылып, хатым дубасын окуп берет. Анан кетип калган таксырын буга чай ичип коесуз деп өзүңүздүн көңүлүңүздөн чыгарып берип коесуз. Бул белек болот. Экөөнүн айырмасы бар. Ижара баалашасың. Мынча кылып берем, мынча кылбайм деп. Бул арам. Шариятыбызда ижара арам.